Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа иза арадта би ибадика фитнатан фақбидни илайка гайра мафтунин. Я Алла, мен сенен жакшы иштерди кылганды сураймын, жаман иштерди таштаганды сураймын, бейбечараларды жакшы көргөндү сураймын, мени кечиргениңди сураймын, мага райымдуулук кылганыңды сураймын. Жана бенделериңе эгерде бир фитна кааласаң, анда бу дүйнөдө мени фитнага аралаштырбай алып кетүүңдү сураймын деген дуа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөттү. Мусулмандар, биз күн сайын Алладан сурашыбыз керек экен. Жакшы иштерди кылганды сурайлы. Жакшы иштерди кылганды Алладан сурайлы. Эрте дагы, кеч дагы сурайлы. Жаман иштерди таштаганды Алладан сурайлы. Алла Тааладан сурайлы. Я Алла, жардам бер жакшы иштерди кылганга. Я Алла, жардам бер жаман иштерди таштаганга. Жаман кыял жоруктарды, жаман мүнөздөрдү, жаман кылыктарды, жаман сөздөрдү, жаман иштерди бардыгын таштаганга. Я Алла, жардам бер. Менин ниетим жаман иштерди таштоо, арам жашоону таштоо, арам сүйлөгөндү таштоо, Алланы нааразы кылып жашаганды таштоо, шайтанга дос болуп жашаганды таштоо, напсиге кул болуп жашаганды таштоо. Менин ниетим, я Алла, ушундай, мага жардам бер. Мен алсыз бендеңмин, сага муктажмын. Сенин, я Алла, каалооңсуз жакшылыктын эшиги ачылбайт. Сенин каалооңсуз жамандыктын эшиги жабылбайт. Жараткан Алла деп Алла Тааладан сурайлы. Баарыбыз ушул жерде отурганыбыз Аллага муктажбыз. Абасына дагы муктажбыз, демине дагы муктажбыз, суусуна дагы муктажбыз, жерине дагы муктажбыз, түнүнө дагы муктажбыз керек болсо. Ырыскысына дагы муктажбыз, хидаятына дагы муктажбыз, бейишине дагы муктажбыз Алла Таалага. Алланын рахматына дагы муктажбыз, кечиримдүүлүгүнө дагы муктажбыз. Биздин атыбыз өзү муктаж. Биздин атыбыз өзү муктаж. Тугандар, биздин бул мажлисибизден жүрөктөр тазаланыш керек. Биздин бул жолугушубуздан жүрөктөр оңолуш керек. Биздин бул отуруп жолукканыбыздан жүрөктөрүбүз нурлансын. Biz tövbe kılıp duraylı. Allah'dan geçirim surap duraylı. Birbiribizge jamandык kılgan bolsok, geçirim surap duraylı. İbadat kılbay gelgen bolsok, ya Allah, budan keyin emi men ibadat kılıp jaşoomду ötkөрөйүн. Şükür kılıp jaşoomду ötkөрөйүн. Sadaka verip jaşoomду ötkörөйүн. Kur'an okup jaşoomду ötkörөйүн. Ya Allah, oroza tutup jaşoomду ötkörөйүн. Seni zikir kılıp estep sana şükür kılıp jaşoomду ötkörөйүн. Uyatlı jerlerimdi saktap jaşoomду ötkörөйүн. Ya Allah, kayrımdılık kılıp jaşoomду ötkörөйүн. Senin korkup jaşoomду ötkörөйүн. İmandı olup jaşoomду ötkörөйүн. İslamda beken bolup jaşoomду ötkörөйүн dep. Oşon üçün oturabız tuğanlar. Oşon üçün kayra niyet kılaylı. Niyetli жаңылайлы. Niyetli tüzdöylü. Her birimiz Allah'ın aldığında özübüzge жооп беребиz. Her birimiz tuğanlar görübüz özünçö. Sizdin tarazağınız kıyamat günü özünçö bolot. Atağınızdıkı özünçö. Apаңыздыкы өзүнчө, балаңыздыкы, кызыңыздыкы өзүнчө. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүз менет кылайлы. Ар бирибиз өзүбүз менет кылайлы. Атасы алым болсо, баласына менет кылбаса, ага илим жукпайт туган. Атасынын иманы баласына өтүп кетпейт туган. Атасынын мал мүлкү өлгөндөн кийин мурас катары баласына өтүп кетет, бирок атасынын дини баласына өтүп кетпейт. Баласы өзү менет кылсын, özü iman getirsin, özü ilim alsın, özü ibadat kılsın degen manide. Tuğandar, bizden bu dünyaya oturumduk gelgenbiz. Unutmaylı, bu dünyaya gelgenbiz, getiş üçün gelgenbiz. Ahiretke saparımız var, ahiretin aşuları büyük, ahiretin aşuları büyük, azıklarımız az. Oşoğa jaraşa, günölörді kança götörü alas, ertege kıyamat günü, oşoğa jaraşa günö kılыңыз. Her birimiz Allah'ın aldığında jeke kılgan işimizdi atçötün esebin beremiz. Kur'an'da Allah Teala aytat: "Yevme yetezekkerul insanu ma sa'a." Ertege kıyamat günü insan özünün kılgan işlerin esteyt eken. Aytkan sözlerin esteyt eken. Kılgan işlerin esteyt eken. Kılgan amalların esteyt eken. Allah Teala bardığın saktap koygon, bardığın taktap koygon.
китеп кылып Алла субханаху ва таала түзүп койгон. Эми кыямат күнү Алла таала периштелер аркылуу китепти берет дагы, буйрук берет. Мына бу дүйнөгө сага жашоо берди келе, ошол жашоодо эмне иш кылгандарың өзүң бир окуп кой. Ушу жашоонун ичинде эмне жакшы иш кылдың, эмне жаман иш кылдың, кандай кылык жорук кылдың, эмне нерсени сүйлөдүң, эмне нерсени сүйлөгөн жоксуң, өзүң жалгыз жүргөндө эмне кылдың, чогулуп жүргөндө эмне кылдың, түндөсү эмне кылдың, күндүзү эмне кылдың, ушунун баардыгын Алла субханаху ва таала жаздырып, периштелерге жаздырып бизге айтат экен: "Икра китабак", китебиңди оку, бир окуп көрчү гана. Сен кылбаган нерсе жазылып калган жокпу? Бардык жашообуз жазылып атат. Жашообуз жазылып атат, жашообуз жазылып атат. Эрте менен дагы, кечинде дагы, күндүзү дагы, түндөсү дагы жашообуз жазылып атат. Сүйлөгөнүбүз дагы, караганыбыз дагы, укканыбыз дагы, жегенибиз дагы, ойлонгонубуз дагы, ниетибиз дагы, кадамыбыз дагы бардыгы жазылып атат туугандар. Бардыгы жазылып атат. Кирамин катибин деген эки улуу урматтуу периштелер, булар бардыгын билип турат. Эмне кылганыбыздан кабардар. Я'ламуна ма таф'алун, кылганыңардан бардыгынан кабардар булар. Булар жазып турат бардыгы. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр келтирели мусулман болуп жаралып калганыбызга. Алла Таалам өзүнүн мээрими менен бизге ыйман берди. Биз өзүнүн мээрими менен ыйман берди. Өзүнүн мээрими менен исламды берди. Алла Тааланын казынасындагы эң улуу неемат хидаят неематы. Алла Таала барыбызга хидаят берди. Өзүбүзгө жараша хидаят берди. Бирөөгө 5 вакыт намазга мүмкүнчүлүк берди, бирөөгө тахажжудун кошо мүмкүнчүлүк берди, бирөөгө орозосуна кошо товфик берди, бирөө экинмал намаз окуйт, бирөө жума намаз окуйт, бирөө диндин сөзүн укканга мүмкүнчүлүк берди. Бирок билиңиз туган, бардыгыбыз бактылуу болгонду каалайбыз. Жараткан Алла Таала бактылуулугун динге койгон. Бактылуулукту Алла субханаху ва таала өзүнүн динине койгон. Дин эски эмес. Бул эскичилик, бул молдочулук деген эмес. Дин инсанчылык. Ислам дини тазалыктын дини. Ислам дини райымдуулуктун дини. Ислам дини бактылуулуктун дини. Ислам дини ынтымактын дини. Динибизди түшүнөйлү. Дин инсандын табиятына ылайыктуу кылып Алла Таала түшүрүп берген. Инсан инсандай болуп жашасын. Инсан адам баласындай болуп жашасын деп Алла бейишти инсан үчүн жараткан. İnsandı beyiş üçün жараткан. Бирок бейишке шайтан кирбейт, бейишке айвандар кирбейт, бейишке инсандар кирет. Эми инсан бойдон биз калсак, анда бейишке киребиз. Шайтандап кетсек, анда бейишке кирбей калабыз. Айвандап жырткыч болуп кетсек, анда бейишке кирбей калабыз. Демек бу дүйнөдөгү жашоонун өткөргөн 3 жолу бар. İnsандай жашоо, айвандай жашоо, шайтандай жашоо. Эми сиз кайсы жашоону тандап аласыз? Шайтандай жашаганды тандайсызбы? Же инсандай жашаганды тандайсызбы? Же айван жырткычтай жашаганды тандайсызбы? Пайгамбарлар келди, пайгамбарларды жиберди Алла. Алар инсандай жашоону көрсөтүштү. Инсандай жашоону үйрөтүштү. Инсан кандай жашаш керек, ушуну пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бизге келип аманат кылып таштап кетти. Адам баласына Алла Таала 3 чоң аманат берди. Жан, mal, жөндөмдүүлүк. Ушу үчөөнү тең туура иштеткендин жолу, пайдалуу иштеткендин жолу, өзүнө да пайда болсун, үй бүлөсүнө пайда болсун, коомчулукка пайда болсун, элге пайда болсун, үммөткө пайда болсун, дүйнөсүнө пайда болсун, ахиретине пайда болсун деп Алла субханаху ва таала пайгамбарды үлгү кылып жиберди, жол башчы кылып жиберди, өрнөк кылып жиберди, мисал кылып жиберди, боорукер кылып жиберди, райымдуу кылып жиберди, баатыр кылып жиберди, таза кылып жиберди, адилеттүү кылып жиберди, чынчыл кылып жиберди, кичпейил кылып жиберди, шүгүр кылычы кылып жиберди, сабырдуу кылып жиберди. Ахиретке даярдана турган кылып жиберди. Бизге үлгү кылды. Эркектерге дагы үлгү, аялдарга дагы үлгү, бадышаларга дагы үлгү, кулдарга дагы үлгү, жаштарга дагы үлгү, чоң кишилер, аксакалдарга дагы үлгү, аялдарга баарына үлгү, байларга дагы, кембагалдарга дагы, бардык доорго үлгү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала
eң ıyык кылып жаратты, eң улуу кылып жаратты, eң бактылуу кылып жаратты, eң таза кылып жаратты, eң билимдүү кылып жаратты, eң данышман кылып жаратты, eң жоомарт кылып жаратты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды eң акылдуу кылып, бүткүл ааламга мээрим кылып жаратты. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Biz seni ey Muhammed бүткүл ааламга райымдуу кылып жаратып жибердик дейт. Biz пайгамбарыбызды таныдыкпы? Пайгамбарыбызды жакшы көрдүкпү? Пайгамбарыбызга жакындадыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге эмне таштап кеткен? Биз үчүн кандай дуа кылып кеткен? Биз үчүн кандай деген ыйлап кеткен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биз үчүн кандай гана нерселерди Алладан сурап кеткен? Ойлондукпу? Biz musulmanlar ümmeti жол башчысыз эмеспиз. Bizde kitebimiz dagы var, Kur'an. Жол башчыбыз дагы бар, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Бүткүл ааламга мээрим болуп келип атат. Набийюр рахма, мээримдүү, райымдуу пайгамбар. Пайгамбарыбыз Алланын алдынан ушундай өкүмдөрдү алып келди, ушундай сүннөттөрдү алып келди, ушундай насааттарды алып келди, ушундай мисалдарды алып келди, ушундай эстетүү, эскертүүлөрдү алып келди, ушундай буйруктарды алып келди, ушундай тыюуларды алып келди, ушундай илимди алып келди, ушундай таквалыкты алып келди, ушундай мамилени алып келди, ушундай мүнөздү алып келди. Бири-бирине райымдуу кылат, жашай турган, райымдуулук кыла турган. Bu dünyası dağı rahat, bu dünyası dağı bakıt, ahirette tübölüktü beyiş bolo turgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşaonun yolunu alıp geldi. Juğungandın en taza yolun Peygamberimiz alıp geldi. Adaldı, yolda alıp geldi. Aram yoldu görsetip bundan saktan kıla, bu aram yolga düşpögülü, eskertü verdi bizge. Özüңөрдүн baktыңarga balta çabasыңар, özüңөрgө dozoktun otun dayardayсыңар, karаңгылыкка батасыңар. Шайтан менен чоңу тозокко түшүп каласыңар. Бул жолдон сактангыла, текеберликти таштагыла, адамгерчиликти тандагыла, көр албастыкты таштагыла, ичи кенеңдикти тандагыла, душмандыкты таштагыла, жек көрүүнү таштагыла, сараңдыкты таштагыла, эки жүздүүлүктү таштагыла, мунафыктыкты таштагыла. Ай, чыныгы адам болгула. Ички дүйнөңөр дагы мусулман болсун, сырткы дүйнөңөр дагы мусулман болсун, сырткы келбетиңер дагы пайгамбарга окшосун, ички дүйнөңөр дагы окшосун. Жүрөктү таза кармагыла, жүрөккө кир келтирбегиле, жүрөгүңөрдү таза кармагыла. Ар бир адамга жакшылык каалап жашаганды үйрөнгүлө, ар бир адамга пайдалуу жашаганды үйрөнгүлө. Ким гана болбосун, бу дүйнөдө мусапыр. Бүгүн барыбыз эртеге жок дүйнө. Келиңиздер сыйлап калайлы. Келиңиздер Аллага ибадат кылып калайлы. Алланы таанып, Алладан кечирим сурап, Алланы сүйүп, Аллага жакындап, Алладан үмүттү бекем кылып, жакшы күмөндө болуп, Алладан коркуп жашайлы тугандар. Алладан коркуп, Алла көрүп турат деп жашайлы. Алла угуп турат деп жашайлы. Алла билип турат деп жашайлы. Алла кайра тирилтет деп жашайлы. Алланын алдына барам деп жашайлы. Менин жаным Алланын колунда деп жашайлы. Менин өмүрүм Алланын колунда деп жашайлы. Ден соолугум Алланын колунда, жүрөгүм Алланын колунда, иманым Алланын колунда, ырыскым Алланын колунда, ахиретим Алланын колунда, кабырым Алланын колунда, бейишим Алланын колунда. Алла Тааланын бардык Алланын колунда. Бардык ишим менин, бардык проблемам менин Алла Тааланын колунда. Bu dünyanın probleması dağı, ahiretin probleması dağı Allah'ın kolunda, akılınız Allah'ın kolunda, yüreğiniz Allah'ın kolunda, gözünüzün küçüğü Allah'ın kolunda, kulağınızın küçüğü Allah'ın kolunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli duasında bizge mınanday dep düşündürüp berip atar. Allahumma inna kulubana ve nawasiyana ve cevarihana biyadik lam tumallikna minha şey'a fa iza fa'alta zalika bina fakun anta veliyana vahdina ila sava'is sabil. Ya Allah, bizim yüreklerimiz, bizim peşenelerimiz, bizim muğun müşelerimiz bardığı senin kolunda. Bundan ya Allah lam tumallikna minha şey'a. Bunun bürösünde bizge eğilip bergen joksun. Bunun bardığı senin kolunda. Emi Allah bizge mamile kılsan, ya Allah anda tuğra jolga salgın. Fakun anta valiyana, sen koldoçu olgun, sen korgoçu olgun, sen gözömölдөчү olgun. Bizim tilimiz dağı, gözümüz dağı, kulağımız dağı, alkımımız dağı, kolumuz dağı, putuğumuz dağı, uyatlı jerimiz dağı. Allah Taala buyurganга da iştesin. Allah tıygan nerseden tıyılsın. Allah buyurgan adaldı atkaraylı. Allah buyurgan tıyı salgandı aramdan saktanaylı. Tuğanlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en boğriker insan, en joomart insan bizge kanday taza jashoo taştap ketdi.
Келиңиздер ошо таза жашоону тандайлы. Кембагал да бактылуу болот. Кембагалдын абийири сакталат. Аялдар да бактылуу болот. Аялдардын намызы сакталат. Бардыгын Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбыз аркылуу таштап кетти бизге. Бактылуу ата кандай болот, бактылуу бала кандай болот, бактылуу күйөө кандай болот, бактылуу бир тууган кандай болот, бактылуу кошуна кандай болот, бактылуу би, бактылуу бай кандай болот, бактылуу кембагал, бактылуу кул кандай болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла таала өкүмдөрдү берди, жолдомолорду берди, жол жоболорду берди, бардыгын берип жөнөттү туугандар. Биздин алдыбызда алхамдулилlah биз көзүбүз караңгы эмеспиз. Биз жол таппай калган адам эмеспиз. Биз жол таппай калган үммөт эмеспиз. Бардыгында жол бар туугандар. Мурас бөлүштүрсөк дагы жол бар. Наристени күтүп алсак дагы жол бар. Кабырга коюп узатсак, баркумду узатсак дагы жол бар. Бир туугандыкта дагы жол бар. Никеде дагы жол бар. Тамактанганда дагы жол бар. Акча тапканда дагы жол бар. Акчаны сарптаганда дагы жол бар. Ибадатыбыз толук, мамилебиз таза, акыйдабыз бекем. Алла субханаху ва тааля ушундай кереметтүү дин берди. Инна дина индаллахил ислам. Allah'ın aldığında çınığı din, İslam dini, tınçlıktın dini, İslam dini, moyunsunuğunun dini, Allah'a baş eğinin dini. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam dininde başka dinde karmana turgan bolsa, al hiç kaçan Allah'ın aldığına kabul bolboyt. Jana al ziyan tartuvçulardan bolat ahirette dep Kur'an'da Allah Taala jar saldı. Agayın Müslüman bir tuğandar, gelingizler oygon oylu. Gaplettin uykusundan oygon oylu. Nadanlıktın karangılığından çıkaylı. Zulumduktun taş boğurundan çıkaylı. Başında aytıp ketkendey, jaşoonun 3 yolu var. Adamlar bugün 7 milyar adam 3 yol menen jaşap atышат. Gebiri insanday jaşap atat, gebirleri şeytanday jaşap atat, gebirleri ayvanday jaşap atat. Allah subhanahu wa taala insanı beyiş üçün jaratkan, beyişti insan üçün jarattı dep aytып atабыз. Emi gep insan mı, je şeytan mı? İnsanın kelbetindeki ayvan mı, je insanın kelbetindeki şeytan mı? Je insan çınığı insan mı? Uşu üçöle var. Bilip durup oşa aram işti kıla turgan bolsa, bu şeytandın işi. Bilbey karangılıkta Allah'ını tanıbay yaşasa, bu ayvandın işi. Gelingizler, paygambarlar gelgen, insanday jaşoonu üretken, akırkı paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ne üçün geldi? Adam zatты kutkarı üçün geldi. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, mekendeşler, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu dünyaya adam zatın kutkarı üçün geldi. Kutkarı üçün geldi. Neden? O dozoktan kutkarı üçün geldi. Tübölüktü şermendeçilikten, tübölüktü azaptan, cançıdağız azaptan, bu dünyanın korduğundan, bu dünyanın baktısızlığından, kabırdın karangılığından kutkarı üçün geldi. Adam zatın bu dünyada yaşap atkanda kanın kutkarışı üçün geldi. Adam zatın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mal mülkün kutkarışı üçün geldi. Avirin kutkarışı üçün geldi. Avir namızın saktaş üçün geldi. Mal mülkün saktaş üçün geldi. Kanın canın saktaş üçün geldi. Mına Peygamberimizin misyası, mına Peygamberimizin peygamberçılığı, bütkül alamdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alamga peygamber olup geldi. Alamga ülgü olup geldi. Yol görsötücü olup geldi. Yoldu görsötücü olup geldi. Yol başçı olup geldi. Urmatlı tuğandar, Peygamberimizni qarap yaşaylıçı, Peygamberimizni qarap jeyli, Peygamberimizni qarap içeyli, Peygamberimizni qarap giyineyli, Peygamberimizni qarap mamile kılaylı, Peygamberimizni qarap tündü ötköreyli, Peygamberimizni qarap gündüz ötköreyli, Peygamberimizni qarap sapar tartaylı, Peygamberimizni qarap el başkaraylı, Peygamberimizni qarap başçıga başı yeyli, Peygamberimizni qarap atayınevizdi sıylaylı, Peygamberimizni qarap ayal bala çakavuzga mamile kılaylı, Peygamberimizni qarap akça tavaylı, Peygamberimizni qarap akçanı sartaylı, Peygamberimizni qarap namaz okuylu, Peygamberimizni qarap bardık ibadatlardı kılaylı. Peygamberimizni qarap yaşaylı. Her birinizin жүрөгүңүздө ушул olsun. Menin elhamdülillah jolbaşçım var, menin paygambarım var, menin jolbaşçım var. Beyişke alıp bara turgan, beyişke alıp çıga turgan, beyiştin jolun görsöte turgan, Allah'a süykümdü kıla turgan, Allah Taala'nın razıçılığına jetkire turgan, hakikatty үйрөтө turgan, menin paygambarım var, menin jolbaşçım var. Bardık nerseni aytıp koygan elhamdülillah. En tuğrası, en adaletlisi, en tazası, en jakşısı, en berekelisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koydu. Agayın Müslüman bir tuğandar, biz baylık menen baktılуу bolboybuz. Bilip koyunuz, altın menen baktılуу bolboybuz.
Bilip koyuңуз, нерсе буюмдар менен бактылуу болбойбуз. Биз адамдык касиет менен бактылуу болобуз. Биз адамгерчилик менен бактылуу болобуз. Бизде качан адамгерчиликтин сыпаты кандай? Адамгерчиликтин сыпаты кандай? Бейишке кире турган адамдардын сыпаты кандай? Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде ушуну айтып койду. Бейишке ким кирет? A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah айтат, мен салих бенделериме бейиште ушундай неаматтарды даярдап койдум. Эч бир көз аны көргөн эмес, эч бир кулак аны уккан эмес, эч бир жүрөккө аны кыялы дагы келген эмес. Алла субхана ва таала түбөлүктүү бейишке ушундай неаматтарды, ушундай рахаттарды бизге даярдап койгон. Бул дүйнө утурумдук дүйнө. Бул дүйнө бүгүн бар, эртеге жок. Бунун жаштыгы бардыгы утурумдук. Бунун ден соолугу да утурумдук, жаштыгы да утурумдук. Бул да кайгысы да утурумдук, күлкүсү да утурумдук, ыйы да утурумдук. Временде бул дүйнө. Бүгүн бар, эртеге жок. Түбөлүктүү ахирет, бейиш да түбөлүктүү, дозок дагы түбөлүктүү. Алла бейишке ушундай неаматтарды даярдап койгон. Эч бир көз аны көргөн эмес. Сиз эч кандай нерседен аны көргөн эмес. Эч качан уккан эмессиз. Эч качан кыялданып, ойлоп, мечтат этип жүрөгүңүзгө да келген эмес. Таптакыр ал жактагы неаматтар бөлөк, ал жактагы рахаттар бөлөк. Алла субхана ва таала өзү айтат, кимге даярдадым? Салихин. Салихин ким? Көзү тазага, кулагы тазага, тили таза, алкымы таза, уятты жери таза, колу таза, ою таза, ниети таза, путу таза, жашоосу таза, түнү таза, күндүзү таза. Уш таза адамга даярдадым дейт. Жалган сүйлөгөндөргө эмес, арам жегендерге эмес, уурулук кылгандарга эмес, таразадан алдагандарға эмес, арамга баскандарга эмес, арам ойлорго эмес, ушакчыларга эмес, жала жапкандарга эмес, текеберлерге эмес, көрө албастыгандарга эмес, аларга эмес, тазаларга дейт. Тазаларга. Келиңиздер жүрөктү тазалайлы, келиңиздер тилибизди тазалайлы, келиңиздер оюбузду тазалайлы, келиңиздер каалообузду тазалайлы, келиңиздер ниетибизди тазалайлы, келиңиздер жашообузду тазалайлы. Кантип Мухаммадур Расулуллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тазалаш үчүн келген, оңдош үчүн келген, адилеттүүлүктү тургузуш үчүн келген, аламга ынтымакты тургузуш үчүн келген, зулумдукту токтотуш үчүн келген, кан төгүүнү токтотуш үчүн келген, бузукулукту токтотуш үчүн келген, арамды жашоону токтотуш үчүн келген. Пайгамбарыбыздын келген миссиясы, пайгамбарыбыздын келген милдети, жоопкерчилиги, пайгамбарчылыгы, Алла субхана ва таала ушундай улуу пайгамбарды улуу максатка жиберди. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгын куткаруу үчүн жиберилген. Агайын мусулман бир туугандар, жашоо бизди алдап койбосун, чырайыбыз бизди алдап койбосун, байлыгыбыз бизди алдап койбосун, бийлигибиз бизди алдап койбосун, жаштыгыбыз бизди алдап койбосун, улутубуз бизди алдап койбосун, уруубуз бизди алдап койбосун. Биз кыйынсынбайлы, менменсибейлі, акыйкатты тааныйлы, акыйкатты билейли, акыйкатты үйрөнөйлү. Акыйкат кайсы? Кур'ан. Аллаху хак, Алла акыйкат өзү. Kur'an Allah Teala'nın akırkı kitebi. Bundan keyin kitap düşpeyt. Buga çeyin kitaplar düşkön. Burmalanıp ketken. Allah Teala akırkı kitap Kur'an'da düşürdü. Burmalanmay turgan kitap düşürdü. Özgörülmey turgan kitap düşürdü. Kıyamat günge çeyin adam balasının bardık sorosuna жооп бере turgan kitap düşürdü. Beyişke kirgize turgan, şapaat kıla turgan kitap düşürdü. Жүрөктү тазалай turgan kitap düşürdü. Жүрөктү оңдай turgan kitap düşürdü. Mamileni оңдай turgan kitap düşürdü. Bugün mamilemiz жакшы болуп атат. Бүгүн мамилебиз жакшы болуп атат. Чоңдорубуздун мамилеси жакшы болуп атат. Үй бүлөбүздүн мамилеси жакшы болуп атат. Ата-эненин мамилеси жакшы болуп атат. Ата-эне менен бала чаканын мамилеси жакшы болуп атат. Соодагерлердин мамилеси жакшы болуп атат. Дыйканчылардын мамилеси жакшы болуп атат. Бир туугандардын мамилеси жакшы болуп атат. Же жакшы болуп атабы? Ушу мамиленин бардыгын оңдогонго Кур'ан берди. Кур'ан берди. Биз напсыбызды карабай, Кур'анды карайлы. Kur'an'da ne degen terbiye verdi, emne degen nasihat berdi, emne degen eskertүү berdi. Günödөн saktagıla, sabırдуулук kılgıla, kaniyet degendi berdi, şükür degendi berdi, özüңdү tanı degendi berdi, payda jetkir degendi berdi. Kança degen hökümdөрдү, misalları menen, paygambarlardын, alardын өмүр баяндарын, alardын окуяларын sizlerge bizlere Kur'an'da açık koydu.
Тилекке каршы биз бүгүн Куран окубай калдык. Куранга ой жүргүзбөй калдык. Куранга ойлонбой калдык. Эмне деп атат Алла Таала? Алланын сөзү, жараткандын сөзү, жараткандын каалоосу, жараткандын буйругу, Курани Карим, Алла Субхана ва Тааlanын сөзү. Эмнеден жаралганыңызды билгиңиз келсе, качан жаралганыңызды билгиңиз келсе, кандай жаралганыңызды билгиңиз келсе, эмне үчүн жаралганыңызды билгиңиз келсе, Куранга караңыз. Буну сизге бул илимди башка бирөө да айтып бере албайт буну. Сизге Куран айтып берет буну. Сизге чейин эмне болгонду билгенди кааласаңыз, Куран айтып берет. Адам атабыз бу дүйнөгө биринчи адам келген, кандай болуп келген Куран айтып берет. Эмне болгон Куран айтып берет. Бейиште эмне болгон Куран айтып берет. Балдары кандай болгон Куран айтып берет. Бейиштен кандай чыккан Куран айтып берет. Адамдар кандай бузулган Куран айтып берет. Адамдар кандай оңолгон Куран айтып берет. Алла асмандан кандай азап түшүргөнүн Куран айтып берет. Адам бузулганда жер кандай жутканын Куран айтып берет. Адам бузулганда асмандан жамгыр эмес, чок жааганын Куран айтып берет. Адам бузулганда суу бүткүл дүйнөнү каптап кеткенде кандай болгонун Куран айтып берет. Адам бузулганда шамалды Алла Таала жибергенде токтобой шамал 7 күн 8 түн менен адамдарды асманга алып чыгып туруп башы менен сайганды Куран айтып берет. Бул аалам кандай тарыхты көргөн? Биз сиз жече 100 жыл боло элек биздин келгенибизге. Сиз биздин келгенибизге бу дүйнөгө 100 жыл боло элек. Бул аалам көп нерсеге күбө болгон. Бул күн көп нерсени көргөн. Бул асман көп нерсени көргөн. Бул жер көп нерсени көргөн. Бунун бардыгын Куран айтып берет. Куран айтып берет. Баарыбыздын бүгүн бир эле камыбыз болуп калды. Эптеп курсактой болуш керек. Кандай болсо да бирөөнү тартып алып болсунбу, алдап болсун, эптеп жеш керек. Эптеп жашаш керек. Жеген ичкен ол айвандар деле жеп атат. Айвандар деле ичип атат. Карасаңыз, анда биздин эмне айырмабыз болуп калды? Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер биринчи жараткучуну тааныйлы, өмүр берүүчүнү тааныйлы, ден соолук берүүчүнү тааныйлы, акыл берүүчүнү тааныйлы, уйку бергенди тааныйлы, жүрөктү соктурганды тааныйлы. Биринчи тааныйлычы ушуну. Сизге көздү ким берди? Жалтыраган көздү ким берди? Көрө турган көздү ким берди? Кулакты ким берди? Башыңызга кулакты ким тагып койду? Ким жаратып койду? Ким угуздуруп атат? Биринчи ушуну тааныйлычы биринчи. Бир тамчы суудан кандай керемет, Аллах акбар. Ушундай жумшак, сого турган жүрөк, ушундай катуу сөөктөрдөн бери канды тазалай турган аппаратураларды, фотоаппараттарды, эске тутумдуу казыналарды, эмне деген нерселерди Алла Таала адам баласынын ичине жаратып койду. Башына кандай нерселерди жаратып койду? Кандай компьютер нерселерди кылып койду? Алла Субханаху ва Таала кандай кереметтүү, бардыгын чырайлуу кылып, тырмак өзүнүн жайында, каш өзүнүн жайында, кирпик өзүнүн жайында, мурун өзүнүн жайында, тиштер өзүнүн жайында, тилдер өзүнүн жайында, моюн өзүнүн жайында, бардыгы Аллах акбар өзүнүн ордунда, өз жайында, тартиптүү менен, бардыгы тегиз. Алла Субханаху ва Таала кереметтүү жаратуучу. Кандай кылып бизди жаратты? Мээрими менен жаратты, ырайымы менен жаратты. Бактылуу болсун деп динин берди. Дин аркага тартпайт, эскичиликке тартпайт. Дин уяттуулукту үйрөтөт. Дин жөнөкөйлүктү үйрөтөт. Дин адамгерчиликти үйрөтөт. Дин урматты үйрөтөт. Дин сыйды үйрөтөт. Эгерде биз дин менен жашасак, улуулардын урматы сакталат. Аял заттын авири сакталат. Байлардын мал мүлкү сакталат. Бийлердин бийлиги сакталат. Кембагалдардын жашоосу курсант болот. Эгерде биз дин менен жашасак, Алла ыраазы болот. Ырыскыбыз кең болот. Жүрөгүбүз бейпил болот. Жүрөгүбүз тынчтанат. Жүрөгүбүз рахаттанат. Уурулук деген токтойт. Арам нерсе токтойт. Зулумдук токтойт. Аз жашасак дагы саз жашайбыз. Аз жашасак дагы бирибизге боорукер жашайбыз. Бирибизге райымдуу жашайбыз. Бирибизге пайдалуу жашайбыз. Бирибизге бир тууган болуп жашайбыз. Бири-бирибиздин кыйналганыбызга күлбөй жашайбыз. Маскарлап шылдыңдабай жашайбыз. Качан биздин жүрөгүбүзгө, биздин жашообузга дин келсе, дин менен жашасак, дин деген ал эмне башка нерсе эмес да таксыр. Дин биздин жашообуз эле. Оңолойлу, туура жашайлы деген ушу дин. Туура нерсени сүйлөңүз. Туура нерсени сүйлөңүз. Сүйлөгөндөн мурда ойлонуңуз. Эмнени сүйлөп атасыз?
Kıyamet günü şuna cevap veresiz. Bugün cevap vermeysiz. Söyleyiveriniz, bırak yazılıp atat. Erteki kıyamet günü her bir sözünüzge cevap veresiz. Жалған сөз бі, чын сөз бі, ушақ бі, жалау бі, қалып бі, әділетті бі, әділетсіздік бі, мұнафықтық бі, сөзіңіз қандай? Жылу бі, орой бі, қорқыта тұрған бі, жүректер ренжіте тұрған бі, адамдарды елді бөле тұрған сөз бі, же адамдарды елді башын біріктіре тұрған сөз бі? Сіздің тіліңізден не сөз шығып атады? Урматтуу ағай, мұсылман бір туғандар, мына жаратқан Алла Субханаху ва Тааля дин берді. Ад-дину юср, дин жеңіл деді. Ад-дин ан-насиха, дин жақшылық қалауының аты деді. Башқа нәрсе емес. Жақшылық қалағанды үйренейлі. Бүгін біз бірімізге жақшылық қалабай қалдық. Бірімізге жақшылық қалабай қалдық. Бадышаға жақшылық қалабай қалдық. Улуларға жақшылық қалабай қалдық. Аялдарға жақшылық қалабай қалдық. Жада қалса бір туғандарымызға жақшылық қалабай қалдық. Biz özü musulmanlar емес, musulman emeslerге жақшылық қалап жашай тұрған адам елек. Бирок ушунчалык төмөн түшүп кеттик, ушунчалык алсырап кеттик, ушунчалык жүрөгүбүз бузулду, ушунчалык караңгылыкка кирип кеттик. Жақшылык каалап жашайлы, пайда жеткирип жашайлы, кайгы бөлүшүп жашайлы. Анын үчүн туган эки укукту берди Алла Субханаху ва Тааля. Хукукулла, хукукул ибад. Allah'ın hukukları, bendelerin hukukları. Biz bu dünyaya geldik. Hukukları atkarış için. Uşunun atkara turgan bolsak, kıyamet günü Allah'a cevap veremiz. Buga sevap beret. Atkarmasak, kıyamet günü Allah Teala azapka karmaydı. Hukukları verdi Allah Teala. Hukuklar ikiye bölünür. Allah'ın hukuku, bendelerin hukuku. Allah'ın hukuku kaysı? 5 vakit namaz. Oroza, zeket, acılık Allah'ın hukuku. Allah'a şükür Allah'ın hukuku. La ilahe illallah Allah'ın hukuku. Allah'dan ümit, Allah'dan korku Allah'ın hukuku. Bendelerden hukuku öte köp. Bende insanların hukuku öte köp. Ankeni insan köp. İnsanlarda Müslümanlar var, Müslüman emesler var, dostlar var, düşmanlar var, tuğandar var, tuğan emesler var. Hukuklar öte köp. Ata-ene var, ata-eneden başka var, bala-çaka var, bala-çakadan başka var, bizden ulut var, başka ulutlar var, bizden uru var, başka urular var, bizden koşunalar var, ölük var, tiriu var, oğru var, densolu jakşı var, ayınıp kalganlar var, invalidler var, tazalar var, erkekler var, ayallar var, ulular var, jaşlar var, adamlar öte köp, türü köp. Buların her birinin hukuku var. En birinci hukuk ata-enenin hukuku. Siz ata-enenize qanday mamile kılasiz? Uğup atabız, ata-ene menen sottoşup atkan go kebirleri. Allah sottoşsun dep jarattı bu bizde. Uğup atabız, ata-enesini ança-munçalar үйдөн чыгарып коюптур go. Allahu akbar. Kur'an'da aytat. Din aytat, din. Ve bil valideyni ihsana. Ve iz akhadna mithaqa bani İsrail en la ta'budu illallah ve bil valideyni ihsana. Allah'a gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық kılgıla. Allah'a gana ibadat kılgıla, başka hiç kimge ibadat kılbagıla. İbadatқа layıқты zat özü. Allah'dan başka hiç kim ibadatқа layıқты емес, sıyınganға layıқты емес, maqtauға layıқты емес. İbadat kılbasak da Allah ibadatқа layıқты. Бірақ біздің мойнымызда ibadat. İbadat üçün жаралғанбыз, құлшылдық үшін жаралғанбыз, Allah'a sıyıну үшін жаралғанбыз, Allah'ını maqtaş үшін жаралғанбыз, Allah'ın nimetlerine şükür kılış үшін жаралғанбыз, buyruqlarını atqarış üçün жаралғанбыз, Allah'ını жақшы көріш үшін жаралғанбыз, Allah'dan ümit kılıp жақшы күмәнде oluş үшін жаралғанбыз. Ne deydi ikincisi? Ve bil valideyni ihsana. Ata-enеңерге жақшы чырайлы мамиле кылгыла, чырайлы сөз сүйлө, чырайлы мамиле кыл. Эң чырайлы сөздүчү тандадагы ата-энеңе айт ошону. Эң чырайлы кызматты тандадагы ата-энеңе кыл. Эң чырайлы мамилени ата-энеге кыл. Ата-энеңизге салам бериңиз, тамак жасап бериңиз, кийимин жууп бериңиз, путу колун кармап бериңиз. Эмнени айтса кажетин аткарыңыз, шариятка ылайыктуу кажетин аткарыңыз. Балам арак алып кел десе анда башы жок анда.
Aрақ алып кел десе жоқ, болбойт анда. Уырлық қыл десе анда болбойт, жоқ, анда болбойт анда. Намаз оқуа десе анда болбойт, анда болбойт анда. Зына қыл десе анда болбойт, анда болбойт. Бирок ата-эне капыр болсо да урматтагыла дейт. Качанга чейин арамга буйрук бергенге чейин. Арамга буйрук бергенде баш ийүү жок. Арамга буйрук бергенге чейин толук баш ийүү баланын, кыздын мойнундагы милдет, фарз. Ата-эненин жүрөгүн оорутпайлы. Алла айтат: "Вала тaqul lahuma уф." Ата-энеңерге алдында уф. Кайра айта бересиз да. Чарчадым. Уф. Ушундай деп дагы айтпа дейт. Уф деген сөздү айтпа дейт. Жүрөгүн ренжитпе дейт. Канча кыйналсаң дагы, канча сенен акча сураса дагы, канча жардам сураса дагы, канча жумшаса дагы, канча насаат айтса дагы, канча нерсе айтсын, акылуу, айтканга акылуу, сен укканга милдеттүү, жакшы жоопка кайтарганга милдеттүүсүн. Жылы сөз менен жооп бергин, жумшак сөз менен жооп бергин, чырайлуу сөз менен жооп бергин. Орой болбо, копол болбо, күрөздөнбө, чекчейбе, керсейбе, канатың жайып турба Алланын ата-эненин алдында. Адеп менен, урмат менен. Мына исламдын баалуулугу, мына исламды үйрөткөнү, мына исламдын чакырыгы. Кимге жакпайт ислам? Кимге жакпайт биздин динибиз? Биз элге эмнени айтып атабыз өзү? Башка нерсе айтып атабызбы? Аллаху акбар. Жакшылыктарды өлгөнгө чейин жайылтабыз. Жамандыктар менен өлгөнгө чейин күрөшөбүз. Алланын өкүмүн өлгөнгө чейин жеткиребиз. Пайгамбарыбыз айткан өлгөнгө чейин жеткиребиз. Элибизге өлгөнгө чейин жакшылык каалайбыз. Бүгүн эле эмес, эртең эле эмес, бир жума эле эмес, бир ай эле эмес, качан денеден жан чыкканга чейин. Өзүбүз да жакшы иштерди кылайлы, ошону аракет кылайлы, бири-бирибизге жардам берейли, бири-бирибизге дос болойлу, жакшылыкта жардам берейли, күнөөдөн сактанганда жардам берейли. Душмандыкта, жаман иште, арам нерселерди таркатканда жардам бербейли. Алланын буйругу сизди биз жараткан, бизге күн сайын өмүр берип аткан, акыл берген, авир берген, ырыскы берип жаткан Алла, ааламдын кожоюну буйрук берип атат. Ва таавану алал бирри ва тaqwa. Ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге жардам бергиле, жакшы иштерде жардам бергиле, күнөөдөн сактанууда жардам бергиле, душмандыкта жардам бербегиле, аша чабууда жардам бербегиле, күнөө кылууда жардам бербегиле дейт. Жалган сүйлөгөндө жардам бербе, арак ичкенде жардам бербе, сараңдыкта жардам бербе, душмандыкта жардам бербе, бузукулукта жардам бербе, зынада жардам бербе бири-бириңерге, күнөө иштерде жардам бербегиле, жакшы иштерде жардам бергиле. Мечит салганда жардам бергиле, медресе салганда жардам бергиле, бечаралардын курсагын тойгозгонда жардам бергиле, жетимдерди бакканда жардам бергиле, кайрымдуулукта жардам бергиле, кажетти бүтүргөндө жардам бергиле, намазда жардам бергиле, жакшылыкка чакырганда жардам бергиле, жамандыктан кайтарганда бири-бириңерге жардам бергиле. Жараткан Алланын буйругу. Бенделердин укугуна келейли. Ата-эненин укугу биринчи орунда турат. Ата-эненин укугу биринчи орунда турат. Буга кичине фазилет айтып кетейин сизге. Бул менин сөзүм эмес, пайгамбарыбыздын сөзү. Угуп алыңыз. Кимде ким ата-энесин мухаббат менен, сүйүү менен караса, ушу менин атам, ушунун белинен чыкканмын. Ушул менин апам, ушунун ичинен чыкканмын. Ушул экөө себеп болгон мен бу дүйнөгө келгенге. Ушулар болбосо, мен бүгүн министр эмес элем. Мен депутат, бай, бадыша, кыйын, илимдүү жана башка эмес элем мен. Мен бүгүн эч ким эмес элем. Ушулар болбосо мен эч ким эмес элем. Деп мухаббат менен караңыз. Кантип караңыз? Сүйүү менен караңыз. Кимде ким ата-энесин мухаббат менен караса, баш ийсе, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын сообу берилет деген. Ар бир караганга. Ата сиздин эшигиңиз. Кааласаңыз бул бейиштин эшиги кылып алың. Кааласаңыз дозоктун эшиги кылып алың. Эненин таманынын алдында сиздин бейишиңиз. Сиздин бейишиңиз
Enенин тамағының алдында сіздің бейішіңіз. Ата разы, Алла разы. Ата наразы, Алла наразы дейді. Аллаху акбар. Анта ва малук ли абик. Сен дағы, өзің дағы. Қанша мал мүлк байлығың бар ғой? Атанықы. Пайғамбарымыз айтты, атаңдықы. Демек, ата-енені сыйлайлы, урматтайлы. Исламның чақырығы біздің темамыз ушул. Ата-енені. Екінші хукук аял бала-чақа. Аял бала-чақа. Аял бала-чақа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдардың бетіне ұрғандарға қату жаман сөз айтқан. Еркек емес. Алла еркектер. Балдар, тыныштаңыз, арқаға өткілі. Бұл жақта қараңыз туғандар. Еркектер, менен осият алғыла деген. Аялдарға жақсылық қалағанды. Истаусу бин нисаи хайра. Аялдар алсыз сіздерге қарағанда. Еркектер, сіздерде күш бар. Аялдар алсыз. Ошол аял сіздің апаңыз. Ошол аял сіздің ежеңіз. Ошол аял сіздің жарыңыз. Ошол аял сіздің қарындашыңыз. Ошол аял сіздің қызыңыз. Пайғамбарымыз айтады, истаусу бин нисаи хайра. Сіздер менен аялдарға жақсылық қалайын деген осиятты қабыл алып қойғыла дейді менен. Аларға жардам бергіле, аларды баққыла, аларды қарағыла, аларды көзөмөлдөгүлө. Ар-rijal qawwamun ala nisa. Еркектерді Алла Таала аялдардың үстіне көзөмөл қылған, баға тұрған қылған, башқара тұрған қылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хойрукум ли ахлихи." Сілерден ең мықтыңар, ең азаматыңар, ең жақшырағыңар ким? Үй бүлөсүнө, аял бала чакасына ең жақшы болса ошол. Ошол сілердің араңардан ең жақшы ким екен мен билбейм. Бирок ең жақшы ким аял бала чакасына ким ең жақшы болса ошол. Мына пайғамбарымыздың сөзі. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзі. Мен үй бүлө бала чакама ең жақшымын дейді. Ең жақшымын дейді. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ayet: "Ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ey imandılar, özüңөрдү, жаныңарды, жана үй бүлөңөрдү дозоктун отунан куткаргыла. İmam Gazali rahimahullah aytат: "Кантип өзүбүздү, үй бүлөбүздү дозоктун отунан кантип куткарабыз?" Десе, дин, таалиму дин. Динди үйрөнүп, жана аларга үйрөтүп. İman келтирбесе, намаз окубаса, тоба кылбаса, Алланы тааныбаса, Kur'an okuvasa, Peygamberimiz tanımasa, anda kanday oldu ahireti. Sizge ömür boyu tamağınızı pişirip verdi. Ömür boyu giyiminizi jууp verdi. Ömür boyu sizin giyiminizi ütüktep verdi. Ömür boyu sizin töşeğinizi salıp verdi. Ömür boyu sizin ayverinizi cevap verdi. Ömür boyu elhamdülillah bir ömür sizge bala törep verdi. Kız törep verdi. Urpanınızı ulanta turgan. Siz ağa din öğretmeyiz mi? Al ahireti dozok boluversin be. İmansız yaşasın mı? Uşak menen yaşasın mı? Kargış menen yaşasın mı? Çok. Biz aytayın erkekler, men menen çoğu beyişke kire turgan uşul, men menen çoğu namaz okuy turgan uşul, men menen çoğu dua kıla turgan uşul, men menen çoğu zikir kıla turgan uşul, men menen çoğu din tarkata turgan uşul. Biz birbirimize yardım bereyli, dep. Baldarımız kanday terbiye alıp otat? Reket bolup otat deydi go? Baldarımız, kızlarımız kanday terbiye alıp otat? Biylep atıp har jер вечеринкада har нерсе болуп билбейм эми кандай турмушка кандай болот. 11 түп аткандар кандай болду? Сигарет чегип атат дейт го. Наша наркотик чегет экен го. Арак ичип анча-мынча. Бекинип алып карта парта ойноп. Бирөөнүн кызын бузуп, бирөөнүн баласын бузуп. Бизде кайрат кайда калды? Бизде иман кайда калды? Биз ушундай үммөт белек. Келиңиздер биз ушундай бир ойлонойлу, пикир кылайлы, дуа кылайлы, ниет кылайлы, аракет кылайлы. İmandуу, bizim baldarыбыз имандуу болсун, кыздарыбыз имандуу болсун. Уяттуу болсун, балдарыбыз, кыздарыбыз уяттуу болсун. Ата-энесине күйүмдүү болсун, күйүмдүү. Азыртан арак менен чоңойтпойлу. Азыртан музыка менен чоңойтпойлу. Азыртан буларды аферист кылып чоңойтпойлу. Биз азыртан буларды имандуу кылып, азыртан бул ойлонойлу.
Ушу менин балам, мен өлүп кетсем көмө турган ушу жаназаны билеби билбейм, мен өлгөндөн кийин жаназа окуй алабы? Мен өлгөндөн кийин ушу балам мага Куран окуйбу же окубайбы? Менин кызым ушул, менин каныман чыккан, менин денемен чыккан ушул, менин белимен чыккан кыз мени уят кылбайбы эртеге? Денесин сатып уят кылбайбы мени? Барган жерде жакшылап, ошол жерде өнүктүрүп, ошол жерде урпагын улантып, ошол жерде атанын кызы болуп. Бүгүн ушу кез туган. Акчаны кичине токтоттум тасыр. Аркасынан жүгүрө берип эч ким жеткен эмес да дүйнөгө. Алла Таала бүгүн алхамдулилля берген. 90-91, 92 жылдары мына аксакалдарыбыз билет, жаштарыбыз билбей калса, талон менен ун албадык беле? Талон менен кум шекер алып атпадык беле? Дасторконубузда бир кампет жок эле го. Каяктагы койлор? Жашообуз кандай эле? Уурулуктар кандай эле? 90 жылдан 2000 жылга чейин кандай эле? Канча өлүм болду? Канча пычак сайды? Канча өлтүрдү? Ит аткандай адамдар да түштү. Эмне деген жашоо өткөрдүк? Тугандар, дүйнөлүк согушта да, экинчи дүйнөлүк согушта да аталарыбыз, чоң аталарыбыз катыган нан жесе да алхамдулилля өлбөй жашап келди. Биз ушунчалык дүйнөнүн аркасынан кодук. Ушунчалык дүйнөнүн аркасынан кодук. Биз бүгүн бири-бирибизге дүйнө душман кылып койду. Жер талашып соттошуп атабыз. Башкалар менен эмес, ата бала. Кичинекей болор болбогон акчага катташпай койдук, тугандар. Бул аялын сөзүн угат, тайкесин сөзүн угат, мындай болуп. Биз каякта кетип атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты эле: "Афшус салам." Саламды таркаткыла. "Ва ат'имут таам." Тамак жедиргиле, кол ачык болгула, дасторкон жайгыла. "Силул архам." Туганчылык мамилени бекем кармалагыла. Туганчылык мамилени бекем кармагыла. Пайгамбарыбыздын буйругу. Саламды таркаткыла. Бардығына салам бергіле. Ассаламу алейкум. Атаңызға салам беріңіз, апаңызға салам беріңіз, аялыңызға салам беріңіз, кичинелерге салам беріңіз, жаштарға салам беріңіз, үй бүлөңүзгө салам беріңіз. Ассаламу алейкум. Алланын тынчтыгын каалаңыз, Алланын берекесин каалаңыз, Алланын райымын каалаңыз. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Ушундай жакшылыкты үй бүлөңүзгө каалабайсызбы сиз? Salamdaşkanda жүрөктөгө кир кетет, жүрөктөгө кек кетет, текеберликтен таза болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-бади бис-салам, бария минал кибр." Эң биринчи салам берип жүрсө, текеберликтен таптаза болот деген ошо адам. Саламдын берекеси башкача, ортодо мухаббат болот. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Силер бейишке эч качан кире албайсыңар. Иманды болмоюнча бейишке эч качан кире албайсыңар. Силер иманды бола албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө, силердин иманыңар иман болуп эсептелбейт. Мен силерге айтайынбы? Бири-бириңерди жакшы көрө турган амалды айтайынбы? Бири-бириңерди жакшы көрө турган, сыйлай турган амалды айтайынбы?" Сахабалар айтты: "Айтыңыз" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Афшус салам байнакум." Өз ара саламдашууну таркаткыла. "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату" деген сөздү көп таркаткыла. Базарга келдиңиз, салам айтыңыз. Үйүңүзгө бардыңыз, салам айтыңыз. Мечиттен чыктыңыз, салам айтыңыз. Салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Эмнеңиз кетип атат? Алланын тарабынан 100 рахмат түшүп атат сизге. Ассаламу алейкум. 10 сооп автоматически жазылып атат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. 20 сооп. 30 сооп. Саламдашуу кандай касиет, кандай чоң маданият, кандай улуу ибадат. Ортобузга сүйүү пайда болот. Саламдашайлы, жек көрбөйлү. Жүрөктөн саламдашайлы. Тилибиздин учунан эмес, пешенебизди, маанайыбызды жарык кылып, жылмайып туруп "Ассаламу алейкум" деп. Туганчылык мамилени кармагыла дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. "Ва силул архам." Пайгамбарыбыздын буйругу: "Эй мусулмандар, келиңиздер. Бир энеден туулганбыз. Бир эне, бир атадан туулганбыз. Биз эмне болуп атабыз? Ушу акчабы? Мен сага. Мына мен кийип аткан кийимимди берейинчи сага. Керекпи ушу бир тууган үчүн мына жашап аткан үйүм сеники? Айдап аткан машинем сеники? Керекпи?" Туган, бир тууган каяктан табылат? Бир тууган каяктан табылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силул архам." Туганчылык, силай рахим деп. Эмнени айтат десе, уламалар айтат:
Үч журтты айтат. Туғандар деп кимди айтат? Үч журтты айтат. Угуп алыңыз. Ата журт, тага журт, кайын журт. Ушу үч журтту туғандар деп коет. Атаңыздын бир туғандары менен жакшы мамиледе болуң деген сөз. Тайлар менен, тайкелери менен, апаңыздын бир туғандары менен жакшы мамиледе болуңуз. Сыйлаңыз, урматтаңыз. Ата апаңыздын сиңдиси бар, эжеси бар, агасы бар, иниси бар. Сыйлаңыз, урматтаңыз. Үчүнчүсү кайын журт. Бул да башка журт эмес, бөлөк эмес бул. Сиздин жарымыңыз, сиздин жарыңыз, сиздин урпаңызды улап аткандар. Ал кайсы? Кайната, кайнене. Сиздин жарым, сиздин балаңыздын апасы, сиздин кызыңыздын апасы. Ошо менен мынакей, үч журтту бекем кармагыла дейт. Ва ат'иму таам, тамак жетиргиле дейт. Кол аччыктык кылгыла, сараңдыкты токтоткула. Байлыкка эч ким тойгон эмес, тойбойт дагы. Эгерде бул байлык, Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз айтат, кандай гана жакшы адал мал, адал адамдын колунда болсо дейт. Кандай гана жакшы мал, пайгамбарыбыз байлыкты мактаган. Кандай гана жакшы байлык деген, ушу байлык аркылуу ахиреттин курса деген. Ахиретти курган байлык, ошол жакшы деген сөзгө татыктуу. Ахиретти бузган, ал жакшы деген татыктуу эмес. Ал кесепет, ал сиздин башыңызды жей турган байлык. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Якулул абд мали". Бенде айтат экен. Бул менин байлыгым деп мактанат экен. Мына сарай кимдики? Менин сарайым. Так. Мына ат кимдики? Менин атым. Мына 5 жетичи? Меники. Мына 300ка? О, меники. Бул алтын кимдики? Меники. Бул бак кимдики? Меники. Үйчү? Охо, меники. Якулул абд мали. Менин байлыгым деп. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннама лаху мин малихи саласан". Жакшы угуп алыңыздар, ой. Анын мал мүлкү 3 эле дейт. Канча дейт? 3 ошонуку. 3-өн башкасыныкы аныкы эмес. 3 гана байлык ошонуку экен туугандар. Пайгамбарыбыз эң акылдуу инсан, эң жомарт инсан, эң таза инсан айтып атат. Не дейт? 3 гана нерсе сиздики экен. Биринчиси, ма акала фа афна. Эмне нерсени жедиңиз, жок кылдыңызбы? Ушу сиздики. Эмне нерсени сиз жедиңиз, жок кылдыңыз. Түшүндүңүз? Афна. Ушу сиздики. Кече эмнени жедиңиз? Onu жок кылдыңызбы? Ушу сиздики, ушу точно ушу сиздики. Эртең жей турган а сиздики эмес пока. Под вопрос ал. Жейсизби, жебейсизби, Кудай билет аны. Бирок мында жегениңиз, бүгүн жедиңиз, кече жедиңиз, мурда күнү жедиңиз, ошо сиздики, точно. Талашсыз сиздики. Бирок эртеге эмнени жейсиз? Бүрсү күнү эмнени жейсиз? Биринчиден жейсизби, жебейсизби? Так, азырынча күмөн ал. Ал сиздин эсебиңизге өтелек. Ау лабиса фа абла. Кийим кийдиңиз, эскирттиңиз, ушу сиздики. Калпакты 5 жылдан бери кийип жүрөт, ушу сиздики. Ана кийимди 3 айдан бери кийип жүрөт, эскиртип, сиздики. Бут кийимди 1 жылдан бери кийип жүрөт, сиздики. Бул сиздики. Үчүнчүсү, аата фахна. Бердиңизби? Иддахара лил ахир, ахиретке сактап койдуңуз, ушу сиздики. Бебешарага бердиңиз, курсагын тойгоздуңуз, жардам бердиңиз. Өзүңүзгө да алхамдулилlah ажылыкка сарптадыңыз, Алланын жолуна сарптадыңыз. Эмне нерсени аата берсеңиз, фаакна сактап койдуңузбу, ахиретке жиберип, ушу сиздики. Ва масивадалик, мындан 3-өөнөн башка дахибун ва тарикуху линнас. Аны таштайсыз, андан кетесиз дагы, болду, будан сизден калды бол. Адамдарга таштап кетесиз, мураса бу дүйнөдө калат. Бу сиздики эмес дейт. Биз ушу байлык үчүн деп ахиретибизди бузган турбайбызбы? Байлык үчүн деп бир туган мамилебизди бузган турбайбызбы? Ушу дүйнө үчүн деп ушундай кылган турбайбызбы? Мына туган, ушу 3-өө сиздики, калганы сиздики эмес. Сиздики эмес ал. Баардыгын бул жактан таштайсыз, болду, урган бойдон кетесиз тияка. Тияктан эми сурак, баарыбыз билебиз да. Аксурупка ороп келбедик беле? Же бирөөнүн колунда Мерседестин ключу да кошо келди беле? Жок. Бирөөнүн колунда карточка акча да келди беле? Жок.
Баарыбыз bu dünyaya келгенде жылаңач келгенбиz. Эч ким памперс кийип түшкөн эмес эненин ичинен. Эч ким турса кийип келген эмес. Эч ким колуна бир нерсе кармап келген эмес. Bu dünyadan ketip aткандан кийин ушул күнгө чейин бирөө дагы бир нерсе алып кеткен эмес. Эч нерсе алып кеткен эмес. Колуңуздагы сааты да чыгарып калат. Кудайга шүгүр деңиз, алтын тишиңизди алып калып алганына. Болбосо дагы орuyт деп алып калып айтат да, болбосо suuruп эле алмак. Азыр дүниянын мухаббаты ушундай келет, жөн эле suuruп алмак. Эч нерсеси жок. Алискандар Зулкарнайн дүниядан өтүп атканда, дүния менен коштошуп атканда, бүткүл дүнияны кармаганда о кишичи. Чыгыштан батышта. Бүгүн эми мына Орусия бийлиги өзүнүкүн кармайт, Россия өзүнүкүн кармайт, аймагы бар, Кытай өзүнүкүн, 3 чоң держава өзүнүкү бар. Алискандар Зулкарнайн үчөөнү бириктирип туруп бүткүл дүнияны бир кармаганда. Сулайман пайгамбар бүткүл дүнияны кармаган. Мусулмандардан 2 падыша, кафырлардан 2 падыша. Намруд деген падыша болгон. Кафыр болгон, өзүн Кудай деп жарыя кылган. Намруд, Ибрахим пайгамбар келтирип Намрудка даават берген. Алла Таала Намрудка Ибрахим пайгамбарды жиберген. Намрудту туура жолго салыш үчүн, ага иман айтыш үчүн, бейиштин жолушун айтып Ибрахим пайгамбарды жөнөткөн. Ибрахим пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын чоң аталары. Намруд ошо бүткүл дүйнөнү кармаган. Кийин эмне болду? Ибрахим пайгамбардын сөзүн укпай, жараткан Алла субханаху ва таала кор кылып дүйнөдөн жок кылды. Ал Ибрахим пайгамбарды отко азаптайын деген окуясын өзүңүздөр билесиздер. Ибрахим пайгамбар буга даават берсе жакпады. Себеп ал өзү Кудаймын деп жар салган эле. Мен өлүм берем, мен жашоо берем, өлүм менен жашоону мен чечем деген ошол да. Ана ухи ва умит деген Намруд айткан. Мен тирилтем, мен жашоо берем, мен өлтүрөм деп ошо айткан. Ибрахим пайгамбар айтты, чото бул мейс иштебейт го дедим. Бир зынданга экөө түшүп калган экен, бирөөнү даргага асты, бирөөнү жөнүнө коюп берди, азат кылып берди. Мына, мен даргага астым, буга өлүм бердим, бош коюп бердим, буга жашоо бердим депчи. Өлүм деген андай эмес да, жашоо деген андай эмес да. Ибрахим пайгамбар карады, буну акыл эси ушундай деңгели ушу турбайбы деди падышаны. Инналлаха яати бишамси минал машриq, фаати биха минал магриб, фабухита аллади кафар. Ибрахим пайгамбар айтты: "Эй, Намруд! Алла Таала, мен Алла Таалам күндү чыгыштан чыгарат. Сен Кудай болсоң, батыштан бир чыгарып көрбөйсүңбү? Фабухита аллади кафар. Өштү капыр ошондой. Ошол ойдон өсүштү. Анан түшүндү дагы, чето бул Ибрахимге мен конкретно мындай наказание бербесем болбой калды. Бирок жөн эле наказание эмес, бүткүл дүйнөнү көрсөтүп туруп наказание берейин деп. Бүткүл дүйнөнүн падышасы да бир канча ай отун жыйнатты, 6 ай деп айтылат. Отун жыйнаткан эле 6 ай. Ушунчалык отун жыйнатты, биринчи газды жерди. Кумтор кичине мындай чекеселе болуп калат ал. Газы отундарды ушунчалык үйдү, ушунчалык топтоду. Отун жакканда, отту жакканда үстүнөн чымчыктар уча албай калган. Чымчык билесизби канча бийиктикте учат? Куштар үстүнөн өтө албай калган, жалындан өтө албай калган. Ошондой улуу отту жагып, бүткүл дүйнөнү чакырып, эми Ибрахим пайгамбарды отко азаптап, Намруд өзүнүн күчүн көрсөтмөкчү. Өзүнүн Кудаймын деп жалган Кудайны көрсөтмөкчү ушу бүткүлү. Ким ушундай падышага каршы чыга турган болсо, анын жазасы ушундай болот деп эскертимби. Адамдар ыргытайын десе жакындап ыргыта албайт, от күйгүзөт да аларды. Ортосуна ташташ керек аны. Катапуль деген ошондо чыккан. Катапуль мондай, мындай ырыта турган. Шайтан айтып берген. Силер мындай кылгыла, кол бутун байлагыла, катапульду мындай деп кеңеш берген, катапуль жасап, мындай кылып туруп, мындай атканда, бар туртаса өшө турганда. Ибрахим пайгамбарды кол бутунан байлап, таштай турган болуп, чечим чыгып, бардыгы мындай болгондо асманда периштелер тыурчулап кеткен. Аллага барып ызычуу чыгарып берген. Я Алла, сенин бир сүйкүмдүү, сенин кулуң Халилулла, сенин досуң мына бүгүн Намруд ушуну отко таштап атат, отко күйгүзөйүн деп атат.
жардам бериш керек. Алла субханала ва тағала періштелерге жардам сұрап барышты. Барсаңар бара берле деді. Жардам берсеңер бере берле. İbrahim пайғамбарға келді жардам берейлі деп. İbrahim пайғамбар не деді? Жардам керек пе дегенде, жардам керек, бірақ сілерден емес деді. Хасбияллах ва ни'мал вакил. Алла мага жетишті. Алла иштин барын оңынан чыгара турган өзү өкүл. Ла илаха иллаллах. İbrahim Халилулла калиманы айтып турат. Ыргытты отко. Оттун ортосуна Алла субханаху ва таала отко буйрук берди. Кулна я нару куни аля Ибрахима барда ва салама. Эй от. Отко буйрук берди Алла таала. Жамгыр жадырып деле өчтүрүп койсо болот эле. Шамалды жиберип деле, карды жадырып деле. Мына кумторго жадырган карды жадыра албайбы Алла таала? Бирок андай кылган жок. Алла субханаху ва таала отко түздөн түз буйрук берди. Эй от деди. Я нар. İbrahimге муздак болгун деди. İbrahim пайгамбар отко түшкөндө колундагы жиптери өрттөнүп кетти. Путундагы байланган жиптер өрттөнүп кетти. Бирок кийимдеги жиптер өрттөнгөн жок да. Түшкөндө үшүп кетти İbrahim пайгамбар. Себеп Алла таала отко буйрук берди эле. Муздагын деген. Не деген? Муздагын деген буйрукту берди. Муздаганда İbrahim пайгамбар отко түшкөндө титиреп үшүп кетти. Экинчи буйрук келди. Салама. Андай катуу муздабагын. Адамдын ден соолугуна зыян берип кое турган, оорута тургандай. Мына ден соолукка пайдалуу болгон муздак мындай салкын болгон деген өкүм. Эрте жазда багыңызга чыксаңыз сонун шамал болот го. Ошондой болду. Оттун ичинде отурат. Элдин баардыгы карап турат. От İbrahimди күйгүзбөй турат. Элдин баардыгы карап турат. Сурай баштады. İbrahim, от сени күйгүзбөй эле турабы? Аллаху акбар. İbrahim пайгамбар не деп атат? Отту Кудайы күйгүзө тургандан өчүрүп койду. Буйрук берди. Отту кимди жараткан? Алла жараткан. İbrahim пайгамбардан кийин бир топ заман өткөндөн кийин сураганда сиздин жашооңуздагы эң мыкты күндөрү кайсы күндөр эле дегенде оттогу 40 күн дейт. Канча күн болгон экен? 40 күн оттун ичинде болгон экен туугандар. 40 күн. Алла таала зерикпесин деп бир периштени түшүрүп, сүйлөшүп турганга, суусун ичип, тамагын жеп турганга 40 күн оттун ичинде болгон. Кийин Намруттан Алла субханаху ва таала токтой эми бул жагын туурлап коелу деп, болгондо да бир чолок чиркей мурдуна кирип, мээсин жеп, бардыгын талкалаган. Эми узагыраак окуя, мен башка жака бир өтүп кетпейин. Кыскасы айтканда, дүйнөнү кармаган Намрут деген болгон. Экинчиси Бахтынасар деп, ал да бүткүл дүйнөнү кармаган. Эми мен баягы айтып атканым, Ал-Искандар Зулкарнайн падыша бүткүл дүйнөнү кармаганда, ушу дүйнөдөн кайтып атканда насаат айткан экен. Өлүм төшөгүндө насаат айткан экен. Мени табыттан 2 колумду чыгарып койгула. 2 колумду чыгарып койгула. Эмне үчүн чыгарып койду деп сурагандарга айтасыңар. Бүткүл дүйнөнү кармаган, бүткүл дүйнөнү бийлеген, бүткүл дүйнөнүн байлыгы колундагы Ал-Искандар Зулкарнайн 2 колунан башка ахиретке эчтекени алып кеткен жок дегенди айтасыңар. Ушу 2 колу пустой кетти дегенди айтасыңар депчи. Туугандар, эмне айтып аттык эле? Бу дүйнөгө келгенде эч нерсе алып келген эмеспиз, эч нерсе алып кетпейбиз. Бир гана оңолуп кетебиз же бузулуп кетебиз. Ушу экөөнүн бирөөсү. Сиз алтындан кийим кийип алсаңыз деле кызыктырбайт бизге. Күмүштөн кийим кийип алсаңыз деле, жауһардан, рубин, бриллиант кийип, чачыңыздын баардыгын алтын менен майлап алсаңыз деле кызыктырбайт. Бу дүйнөгө инсан болуп келдиңизби? Инсан болуп кетейли. Инсан болуп келип, шайтан болуп же айван, жырткыч болуп кетпейли. Мына ушул. Кыскасы сөз ушул. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала чексиз шүгүрлөр болсун. Келиңиздер иншаллах. Ушунда бүгүндөн тартып, канча өмүрүбүз калса, таза өткөрөйлү, бактылуу өткөрөйлү, жакшы өткөрөйлү, пайдалуу өткөрөйлү. Иншаллах. Бенденин укуктары көп деп айттым. Мынаке биринчи ата-эне, экинчи бала чакаларды, аларга иншаллах жакшы мамиле кылайлы.
аларды жакшы тарбия кылайлы, андан башка бардык адамзатка. Адамдардын өзгөчө мусулмандардын укуктары өтө көп. Алымдар айтышат, караңыздар, о туугандар, алтын менен жаза турган сөз 3 укук бар дейт. Ушул 3 укукту ким аткарса, иншалла Кудай кааласа, мусулмандардын бардык укугун аткаргандай эле болот дейт. Демек, алымдар ушул укуктардын бардыгын 3 укукка киргизген экен. 3 укукка киргизиптир. Биринчиси таксыр, пайда жеткириңиз. Адамдарга пайда жеткириңиз. Мусулмандарга пайда жеткириңиз. Пайда жеткириңиз. Кантип пайда жеткиресиз? Тилиңиз менен пайда жеткириңиз. Билимиңиз менен пайда жеткириңиз. Өнөрүңүз менен пайда жеткириңиз. Акчаңыз менен пайда жеткириңиз. Пайда жеткирген жолдор толтура. Пайда жеткириңиз, өзүңүз ойлонуң. Пайда жеткире албайсызбы? Анда зыян жеткирбең. Пайда жеткиргенге дух жокпу? Жетпей атабы? Каалабай атабы напсы? Анда зыян жеткирбеңиз болду. Зыянга чегин өтпөңүз болду. Нейтральный болуң болду. Мыктыңыз, кыйындыгыңыз, улуулугуңуз, жоомарттыгыңыз ушул жерде билинсин, пайда жеткириңиз. Пайда жеткире албайсызбы? Зыян жеткирбеңиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрүңүз мусулмандын. Көтөрө албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз аны. Машина менен, маршрутка менен айдап барып кысып, жөнүнө SMS жазып, азмасы тийишип көрөйүн деп токтотуң буларды. Жөн эле мусулманды кыжалат кылбаңыз. Көңүлүн көтөрүңүз мусулмандын. Көтөрө албайсызбы? Кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мусулманды мактаңыз. Мактаңыз мусулманды. Жүзүндө эмес, бетинде эмес, жогунда, аркасынан. Мактаңыз. Мусулмандын артынан мактаган миңдеген ибадаттан жогору турат. Миңдеген намаздан жогору турат. Миңдеген садакадан жогору турат. Бир мусулмандын аркасынан мактаган. Эмне үчүн? Мусулмандын Аллаху акбар ортобуздагы мухаббат, ынтымак бул чоң нерсе. Ал биз бири-бирибизди артыбыздан мактамайынча түзүлбөйт. Бири-бирибизди жамандай берип эч качан оңолбойбуз. Эч качан ийгиликке жетпейбиз. Ошон үчүн мусулманды мактаңыз артынан мактаңыз мусулманды. Кимди жек көрөсүз го? Ошону мактаңыз таксыр. Кимди жаман көрөсүз го? Интернеттенчи. Ошону мактаңыз, баштаңыз ошону. Эгерде мактай албайсызбы, дух жетпейби, жамандабаңыз. Болду, мен жамандабайм болду деп. Мактаганга күчүңүз жетпесе, мактаганга сиздин дарбаныңыз жетпесе, анда жамандабаңыз болду. Мына биздин алтын эреже. Бирөөнү жамандапчы, сиз жакшы боло албайсыз. Бирөөнү кордоп, сиз авир таппайсыз. Бирөөнүкүн тартып алып, сиз эч качан бай болбойсуз. Билип коюңуз. Бирөөнү шылдыңдап, сиз эч качан бактылуу болбойсуз. Агайын мусулман бир туугандар, укуктар көп, бардык иштерибизден Алла разы болсун. Ихластуулукту карайлы. Эл мактасын, эл көрсүн, эл билсин, эл уксун. Буну бардыгын бир тарапта токтотойлу. Алла билсе болду. Алла көрсө болду. Алла разы болсо болду. Ихлас. Сүйлөсөк дагы, кылсак дагы ихласты контролдойлу. Эч кимге капа болбоңуз. Сиздин кандай урматташ керек эле, урматтабай койдубу? Капа болбоңуз. Кыжалат болбоңуз. Ар ким өзүнүн акылына жараша, түшүнүгүнө жараша, деңгээлине жараша, маданиятына жараша урматтайт же урматтабайт. Сизге ага кыжалат болбоңуз. Сизди кел дебей койду, сизди чакырбай койду, тамак бербей койду, кийинтпей койду, сыйлабай койду, устукан тартпай койду. Кыжалат болбоң. Сиз кылган ишиңизден сооп Алладан күтүңүз. Алкышты Алладан күтүңүз. Жакшы иштерди кылайлы, милдеттенбей кылайлы. Ыза жеткирбей кылайлы. Жакшы иштерди кылайлы. Пайда жеткирели. Андан үмүт этпей кылайлы. Алладан үмүт этип кылайлы. Ахиретте алам деп кылайлы. Туугандар, келиңиздер. Жалпысынан мен сөзүмдү азымда суроолорго өтөрдөн мурда
жыйынтыктап кетейин. Алхамдулилlah, бүгүн биз тирүүбүз. Бирок ушул учурда адамдар өлүп атат. Ишенип коюңуз. Үйлөрүндө өлүп атат, бүткүл дүйнөдө. Көчөдө өлүп атат. Базарларда өлүп атат, бейтапканаларда өлүп атат, өлүп атат. Бирок бүгүн биз тирүүбүз. Алла Таала күн сайын жашоо Алладан келет, билип коюң, жаңы келет. Күн сайын жашоо Алладан келет, жаңы келет. Биз дагы алхамдулилlah, демек жаңы келген жашоого жаңы шүгүр кылайлы. Күн сайын шүгүрдү жаңылайлы. Алладан келгенге күн сайын Алла субханаху ва таалага нематтарына шүгүр кылайлы. Өкүмдөрүн баш ийели. Алла Тааладан бизге күн сайын эки нерсе келип турат. Үзгүлтүксүз келип турат. Нематтар келип турат. Өкүмдөр келип турат. Нематтарды шүгүр менен күтүп алайлы. Өкүмдөрдү баш ийүү менен күтүп алайлы. Жыйынтыктап туруп айтканда мойнубузда эки иш бар. Ибадат, дават. Биринчиден Алланын кулу катары мойнубуздагы милдеттерди, Алланын укугу, бенделердин укугу, баягытан бери айтып атам, аткарайлы. Алланын кулу катары мойнубузда. Биз жеке өзүбүз ибадат кылайлы. Экинчиден биз элибизди ибадатка чакырайлы. Элибизди тазалыкка чакырайлы, ынтымакка чакырайлы, боорукерликке чакырайлы, кичпейилдикке чакырайлы, достукка чакырайлы, тазалыкка чакырайлы, кечиримдүүлүккө чакырайлы. Келиңиздер тақсырлар. Кыргыз элин, Орта Азияны, бүткүл дүйнөнү ниет кылайлы. Колубуздан келгенде кайсы адам эле болсо болду бизге. Ал сыйга, урматка татыктуу, лайыктуу биз аны сыйлайбыз. Урматтайбызбы? Болду. Ислам дини тирүү адамды дагы сыйлайт, өлүктү дагы сыйлайт. Бирок тирүүгө дагы сыйынбайт, өлүккө дагы сыйынбайт. Бир гана Аллага гана сыйынат, жаратуучуга гана сыйынат. Ага ширк келтирбейт, эч кимди окшотпойт, ага эч нерсени теңдебейт. Ал жаратуучу, жалгыз, шериги жок, жаралганга окшош эмес. Бирок биз бардыгын сыйлайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жол турат эле. Bir janaza ötüp baratkan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordudan tura kaldı. Sahabalar canında turganlar aytты. Ya Resulallah, bu bir cüet, Müslüman emestin janazası dedi. Müslüman emestin janazası dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne dep cevap verdi. Adam emes mi kim buldu? Karаңыз. Ne degen cevap verdi? Emne degen tarbiyaladı. Kıyamet günü çeyin bizge nasihatını aytты. Ölük Peygamber zorundan tura kaldı. Müslüman emez Peygamber zorundan tura kaldı. Eğer de tiri olsa-çı, Müslüman bolsa-çı, anın hurmatı kançalık, anın izzatı kançalık. Oşun için inşallah tirilerdi hurmattaylı, sıylaylı. Göz cumup ötüp geçse arkasından, ölüklerin arkasından jaman söylebeyli. Ayıbın aytpaylı. Жақшылығын айтайлы. Шон үчүн иншалла келиңиздер, биз өзүбүздү ибадатка бекем болойлу, ибадатка башкаларга дават берели. Иншалла аткарабызбы туугандар? Аракет кылабызбы иншалла? Алла Таала иншалла разы болсун. Менен баягы бүгүн атай сиздерди бир күлдүрүп, фазилеттерди айтайын деген жок. Бүгүн кичине биздин тарызыбыз башкачараак. Бүгүн иншалла бир Кудай кааласа, мына иншалла Барскон айылында өзгө тияк бияктарда да келгендер. Иншалла биз ушул жердеги эле чечип чыга турган болсок, Кудай кааласа ушул кулакка кирген сөздөр жүрөктөн орун алган болсо, иншалла аракет кылсак, ушунун 100%-ын 10-ун да ишке ашырсак, ийгиликке жетебиз. 100-ünün 90-ын амал кылбасак дагы, 10-ун да амал кылсак ийгиликке жетебиз. Амал кылабызбы иншалла? Аракет кылабызбы иншалла? Бирибизге жардам беребизби? Кандай дейсиздер? Баарыбыз чогуу бейишке кирбейлиби? Bölünbeyle beyişke çoğu girmeydi. Ulutga, uğurlarga, regionga, aymaka, her жерге bölünüp almay. Barız çoğu gireydi. Жүрегіңізді кен қармабайды. Şoň üçin келиңиздер туғандар. İnşallah bizden жақшылық başkalarga ötsün. Sizin жақшылығыңыз sizge gelip takılıp kalmasın. Sizin жақшылығыңızды mömösün, жемишин birinci üybülöңüz jesin, koşunağınız jesin, ayıldaşınız jesin, rayondoş, oblast, Kırgızstan, bardығы sizden faydalansın. Sizin akılınızdan, sizin duanızdan, sizin kızmatınızdan, sizin iliminizden bardığı faydalansın. Kanday dedinizler? İnşallah Kuday kalasa 5 vakit namazды kaza kılbaylı, ölgөнгө чейин aldabайlı. Boldu. Men tilimden жалган çıkpaydı. Men hiç kimde aldabайм. Birönün akısını jebeyim.
Бирөөнүн акысын жебейм, акысын дагы жебейм, этин дагы жебейм деп. Бирөөнүн мал мүлкүн дагы жебейм, ушактап анын этин дагы жебейм. Мен болду, ушактабайм. Бирөөгө жала жаппайм. Жалган күбөлүк өтпөйм. Ниет кылайлы. Мен бирөөгө жала жаппайм. Бирөөгө жала жаппайм деп ниет кылайлы туугандар. Калган иншалла адамбыз, кемчилдик бардыгыбызда, жаңылыш бардыгыбызда бар. Алсыздык бардыгыбызда бар. Бирок биз биримдүүлүктө күчтүүбүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Лан тажтамиу уммати ала далала." Менин үммөтүм адашууга эч качан башы бирикпейт. Адашууга бардыгы биригип туруп адашып кетип мүмкүн эмес. Бирөө адашып кетиши мүмкүн, экөө адашып кетиши мүмкүн. Бирок үммөтүн бардыгы адашуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншалла биримдүүлүк, достук, ынтымак барыбызга керек. Бир денедей болуп жашайлы. Келиңиздер жакшылыкты чогуу таркатайлы, жаманды чогуу өчүрөйлү иншалла. Аракет кылабызбы иншалла? Алла таалам кабыл кылсын, Алла разы болсун.